Аткаруу бийлигинин ишинде кемчиликтер бар, бирок көч бара-бара түзүлөт, деди президент Садыр Жапаров интервьюсунда. Ал президент катары баары даана көрүнүп турганын айткан. Иштей албаган кадрларды четинен алмаштырып жатабыз. Эскилери да бар. Ушул жерден жалпы журтчулук бир нерсени так билип коюшу керек. Октябрь окуясынан кийин жалаң жаштарды алып келе баштаган. Жарым жылга жакын иштешти. Тажрыйба болбогондон кийин өздөрү да кыйналат экен. Мамлекетти да кыйнайт экен. Министр болгондордун арасында штаттык расписание деген эмне экенин билбегендер болду. Анан кантип килейген министрликти башкарат. Ал эми эски кадрларды Акылбек Жапаровду баш кылып иштеп бергиле деп өзүм чакырып келдим. Так сүйлөшүп алдык. Буга чейин кандай иштедиңер? Эмне кылганыңар мени кызыктырбайт. Мындан аркы мени менен иштеген ишиңер таза болбосо капа болбогула. Бир гана эмгек акыга иштейсиңер. 1 сом оордасаңар же жеке кызыкчылыгыңарга пайдалансаңар камаласыңар деген келишим бар ортобузда, деген президент Садыр Жапаров. Команда жаман болсо, бир жылда бюджетти 280 миллиардтан 411 миллиардка кантип көтөрмөк элек? Кантип эмгек акыларды 3 эсеге көтөрөт элек? Кантип жүрөк пулдарды көтөрөт элек? Кантип армиябызды күчтөп алат элек? Начар команда болсок, итке минген бойдон олтура берет элек. Мектептерди салбайт элек. Жалпы республика боюнча 37 мектеп, 3 бала бакча бүттү. Жылдын аягына чейин дагы 48 мектеп, 8 бала бакча, 1 саламаттык сактоо имараттары курулуп бүтөт. Жолдор асфальт алып жатат. Быйыл 600 километрге жакын жолду асфальттап жатабыз, деди мамлекет башчы. Ал ошол эле маалда аймактардагы өкүлдөр, жергиликтүү бийликтер, айрым министрликтер жакшы иштей албай жатканын айтып, оңолбосо алмаштырылаарын белгилеген.